Бул жерде унаага жол жок. Ат менен десең ат таппайсың. Айла жоктон каалайсыңбы, каалабайсыңбы көз жоосун алган сулуулукту көрүү үчүн жөө басууга туура келет. Биз турган жер Нарындын Ат башы районундагы шаар шаркыратмасына бара турган жол. Ал Кыргызстанда эле эмес, Борбордук Азиядагы эң бийик шаркыратмалардын бири. Анын бийиктиги дүйнөдөгү эң бийик Анкель шаркыратмасынан болгону 529 метрге гана кыска. Кызыкпы? Бул кадр сиздер үчүн. Жолдун жарымын унаа менен, жарымын жөө, жарымын тоодо жапайы карагат терип жүргөн балдардын аттары менен басып өттүк. Карагайлуу тоолорго көзүбүздүн кумары канып, дары чөп терген жергиликтүүлөр менен сүйлөшүп, чабандардан жол сурап, акыры 3 сааттык жолдо курсагач шайыбыз кеткен абалда жеттик. Анан 400 метр бийиктиктен таштан ташка чабылып отуруп бышкан аппак мөңгүнүн ар бир тамчысын ылдыйды көздөй алып учкан шаркыратманын демине сергейле деп 2 жолудан чуңку алдык. Бат ылдам тез аккандыктан шаар деп аталышы мүмкүн деп ойлогом, бирок туура аты шаар экен. Капчыгайдагы тоо кудуктары жана дарыялардын түбүндө топтолгон суу шаар сыяктуу чоң агым түзгөндүктөн шаркыратма тоонун шаары же суунун шаары деп аталып калган дешет. Негизги бийиктиги 220 метр, ылдыйыш жери менен эсептегенде 400 метр, деңиз деңгээлинен бийиктиги 3200 метр. Айланасында 270тен ашык өсүмдүк өсөт. Көпчүлүгү Кыргызстандын Кызыл китебине кирет. Бул шаркыратмага эң жакын айылдар Бирлик, Ат башы, Башкайынды, Талды суу жана 1-май. Шаар шаркыратмасы жөн гана табигый керемет эмес, тоонун күчүн, суу агымын жана табияттын сулуулугун сезүүгө мүмкүнчүлүк берген жер. Ар бир кадамдан жакшылык издеп, ар бир демден мүмкүнчүлүк тап.